Саламатсыңарбы балдар? Дүйнөнүн географиясы боюнча 10 класстар үчүн сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабактын темасы дүйнөнүн калкынын саны жана көбөйүшү. Бүгүнкү сабактын максаты дүйнө калкынын санынын биринчи типтеги, экинчи типтеги көбөйүүсүн карап чыгабыз жана демографиялык саясат, демографиялык жарылуу, демографиялык кризис боюнча билимибизди калыптандырабыз. Дүйнө калкынын географиясы, дүйнөдөгү калктын саны жана өсүшүн карап чыксак балдар. Калктын саны жана өсүү арымы. Географтар жана демографтар эл каттоонун материалдарын өз иштеринде кеңири колдонот. 19-кылымдын башынан тартып, ушул күнгө чейин дүйнөдө 2000ден ашык эл каттоо жүргүзүлгөн. Азыркы учурда өнүккөн өлкөлөрдүн көбү 10 жылда бир жолу эл каттоо жүргүзүп турат. Демограф статисттердин эсептөөлөрү боюнча адамзаттын бүткүл тарыхында жер бетинде 80 миллиард адам төрөлгөн. Бирок ошол тарыхтын башынан аягына чейин калктын өсүшү эң эле жай болгон. Акыркы 1000 жылдын ичинде биринчи жолу калктын санынын 2 эсе көбөйүүсү үчүн 600 жыл мөөнөт керек болгон. Экинчи жолку 230, үчүнчүсүндө 100 жылга жакын. Ал эми төртүнчүсүндө 40 эле жыл талап кылынган. Демек, дүйнө калкы 20-кылымдын аягындагыдай өскөн эмес. Эгерде 1950-жылы калктын саны 2,5 миллиардка жетсе, 1987-жылы 5 миллиардка, ал эми 1999-жылдын 12-октябрында 6 миллиардка жеткен. Кыйыр эсептөөлөр боюнча кийинки 6 жылдын ичинде дүйнөнүн калкынын дагы 400 миллионго көбөйдү. Дүйнөнүн калкынын замандын башынан азыркы күнгө чейин өсүш динамикасын карап өтсөк балдар, бул жерде кайсыл жылдарда адам баласы канчалык көбөйгөнүн көрө аласыңар жана жылдар боюнча салыштырып карасаңар болот. Мисалы, 20-кылымдын башында жер шарындагы калк жылына 10-15 миллион кишиге өсүп турган. Кылымдын ортосунда 40-50 миллионго, ал эми кылымдын аягында жылдык өсүү 80-85 миллионго жеткен. Бирок калктын санынын өсүшү ар кайсы региондо ар башка. Бирөөндө жай, экинчисинде орточо, үчүнчүсүндө эң тез болгон. Андай абал калктын өсүү мүнөзүнүн ар башкалыгына байланыштуу. Калктын өсүшү жөнүндө түшүнүк. Калкты изилдөөчү илим теориясы боюнча калктын ишке жарамдуу бөлүгүн коомдун негизги өндүргүч күчү, бүткүл коомдун өндүрүштүн негизин катары каралат. Адам баласы жаратылыш менен үзгүлтүксүз байланышта болгон үчүн аны өзгөртүүдө активдүү роль ойнойт. Ошону менен бирге адам баласы бардык жаратылыштагы түзүлгөн материалдык байлыктын негизги керектөөчүсү. Мына ошондуктан кайсы гана өлкө болбосун, жалпы эле адам коому үчүн өсүп өнүгүү жолунда калктын саны чоң мааниге ээ. Калктын кайра өнүгүп толукталышы болсо, өсүп өнүгүүнүн мүнөзүнө жараша болот. Калктын кайра өнүгүп толукталышы табигый кыймыл деген калктын үзгүлтүксүз жаңырып туруусун, алардын муун алмашуусун камсыз кылган төрөлүү, өлүм житим жана табигый өсүш процессинин чогулган түшүндүрмөсү. Калктын табигый өсүшүнүн негизги көрсөткүчтөрү төрөлүү жана өлүм житим. Алардын айырмасы, башкача айтканда, төрөлгөндөрдүн санынан өлгөндөрдүн санын алып таштаса, калктын табигый өсүшү келип чыгат. Төрөлүү, өлүм житим, калктын табигый өсүшү негизинен биологиялык процесс. Бирок аларга чечүүчү таасирди элдин социалдык, экономикалык жашоо шарты, ошондой эле коомдогу жана үй бүлөдөгү өз ара мамилелери таасирин тийгизет. Өлүм житимдин деңгээли биринчи кезекте калктын жашоосунун материалдык шартына, алардын тамактануусуна, санитария гигиеналык шартына, жумуштун ордугуна, үй-жай шартына, медициналык тейлөө деңгээлине жараша болот. Төрөлүү деңгээли да коомдун социалдык, экономикалык түзүлүшүнө жана адамдын жашоо деңгээлине жараша болот. Калктын жашоо жана маданий деңгээлдери жогорулаган сайын алардын массалык түрдө өндүрүшкө тартуу, улгайган адамдардын өндүрүштө көбөйүшү, тескерисинче жаштардын үлүшүнүн азайышы, айыл тургундарынын шаарларга көчүшү жалпы төрөлүүнүн азайышына алып келет. Кээде кирешелердин өсүшү төрөлүүлөрдүн жогорулашына алып келиши мүмкүн. Калктын өсүп өнүгүүсүнө согуштун жүрүшүндөгү элдин кырылганынан башка ачкачылык, оору, үй бүлөлөрдөгү ажыратуу эң чоң зыян алып келет. Эң жөнөкөй жалпылаштырылган түрдө калктын өсүп өнүгүп калыбына келиши эки чоң типке бөлүнөт.
Калктын өсүп өнүгүп кайра толукталышынын типтери демографиялык кризис жана демографиялык жарылуу. Бул типтеги табигый өсүшкө салыштырмалуу төрөлүү өлүм житим жана табигый өсүштүн анчалык жогору болбогону мүнөздүү. Мындай абал биринчи кезекте экономикалык жактан жакшы өнүккөн өлкөлөрдө жайылган. Аларда улгайган адамдардын үлүшү көбөйүп, жаштардын үлүшү азайып турушу төрөлүүнүн көрсөткүчүн азайтып, өлүм житимдин көрсөткүчүн көбөйтөт. Бирок демографиялык фактордон башка оорулардан көп өлүм житимге алып келген социалдык экономикалык себептер турмуштагы кыйынчылыктар, согуш жатактары, кылмыштуулуктун өсүшү, өндүрүштүк жаракаттардын көбөйүшү жана башка түрдүү жаратылыштык жана техногендик катастрофалар, табигый кырсыктар, айлана чөйрөнүн сапатынын начарлашы чоң ролду ойнойт. Биринчи типтеги өлкөлөрдөгү калктын өсүшү боюнча айырмасы бар 3 топко бөлүүгө болот. Калктын жылдык орточо өсүүсү 0,5 жана 1%. Табигый өсүүсү 0-гө барабар. Табигый өсүүсү тенденциядагы өлкөлөр өлүм житим төрөлүүдөн көп болот. Биринчисине токтолсок балдар, калктын жылдык орточо өсүшү 0,5-1% же ар бир 1000 кишиге 5-12 киши. Бул өлкөлөргө мисал келтирсек, Америка Кошмо Штаты, Канада, Австралия. Аларда үй бүлөлөрдүн теңи 2 же 3 балалуу болот. 2 балалуулар өзлөрүнүн ордун толуктайт. 3 балалуулардын үчүнчүсү ооруга, күтүлбөгөн кырсыкка учурагандардын жана баласыз үй бүлөлөрдүн ордун толуктайт. Экинчиси табигый өсүүсү 0-гө барабар же ошого жакын өлкөлөр. Мындай өсүш мисалы Италия, Улуу Британия, Польша калктын өсүшүн камсыз кыла албайт. Эреже катары аны бир деңгээлде кармап турат. Үчүнчүсү табигый өсүүсү тескери тенденциядагы өлкөлөр, башкача айтканда өлүм житим төрөлүүдөн көп болот. Натыйжада калктын саны кыскара баштайт. Демографтар муну депопуляция же демографиялык кризис дешет. Мындай көрүнүш Европага мүнөздүү. Бул мамлекеттерди карап өтсөк, Россия, Белоруссия, Украина, Венгрия, Болгария, Германия. Мурдагы Россияга мүнөздүү болгон көп балалуу үй бүлө аз балалуу үй бүлөгө Советтер Союзунун убагында өттү. 1990-жылдардан баштап Россияда терең социалдык экономикалык кризис башталганынын негизинде калктын саны кескин кыскаруу менен төрөлүү кескин азайды. Мурдагы Советтер Союзунун курамындагы өлкөлөрдөн келген мигранттардын эсебинен калктын өсүшүнүн 3/2 толукталды. Ошого карабастан Россиянын калкы 4 миллионго 147 миллиондон 143 миллионго чейин кыскарды. Төрөлүү көрсөткүчү Россияда азыркыга чейин эң төмөн. Ар бир 1000 кишиге 9 адам. Жыйынтыктап айтканда, экономикалык жактан салыштырмалуу жакшы өнүккөн өлкөлөрдө калктын өсүү деңгээли ар бир 1000 кишиге 4 киши. Рационалдуу биринчи тепкичтеги өсүп өнүгүүнү толуктап, калктын жашоо деңгээлинин жогору экендигин айгинелейт. Бирок Европанын кээ бир өлкөлөрү азырда демографиялык кризисти башынан өткөрүүдө. Калктын өсүп өнүгүп толукталышынын экинчи тибин карасак, демографиялык жарылуу. Экинчи типтеги калктын өсүп өнүгүүсүнө төрөлүү жана табигый өсүшүнүн жогору жана эң жогору, ал эми өлүм житимдин салыштырмалуу төмөнкү көрсөткүчтөрү мүнөздүү. Калктын өсүшү боюнча айырмасы бар 3 топко бөлүүгө болот. Калктын жарылуусу анча чоң эмес, калктын чакан жарылуусу, калктын чоң жарылуусу болуп карап чыгабыз. Мындай абал өнүгүп келе жаткан өлкөлөргө мүнөздүү. Ал өлкөлөр боштондукка чыккандан кийин азыркы учурдагы медицинанын жетишкендиктеринен пайдаланып, биринчи кезекте эпидемия оорулары менен күрөшүүгө жетишти. Натыйжада өлүм житим кечкин азайып, ал эми төрөлүү деңгээли мурдагы ойдон калууда. 19-кылымдын башында өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдөгү табигый өсүүсү 16%га жетип, өнүккөн өлкөлөрдөгүгө караганда 16 эсе көп болгон. Ушул өлкөлөрдүн арасындагы калкынын жалпы саны 650 миллиондон ашкан экономикасы начар өнүккөн өлкөлөрдөгү табигый өсүүсү 2,4%, эң жогору. Дүйнөнүн рекордсмендери ошолордун арасынан кездешет. Алар тропикалык Африкада, түштүк чыгыш Азияда жайгашкан.
Мындай экинчи типтеги өлкөлөрдө калктын эң тез өсүшүнүн феномени 20-кылымдагы илимий адабияттарда демографиялык жарылуу деп аталып калды. Бул күндөрдө ал өлкөлөр Кытай менен бирдикте планетанын калкынын өсүшүнүн 90% же калктын 5-тен 4 бөлүгүн түзөт. Азыркы кезде Азиянын калкы жылына 45 миллионго, Африканын калкы 30 миллионго, Латын Америкасынын калкы 7 миллионго көбөйүп турат. 2000 жылкы эсептөөлөр боюнча калктын санын карап өтсөк балдар. Биринчи орунда Кытай Эл Республикасы 1 миллиард 265 миллион адам. Экинчи орунда Индия 1 миллиард 2 миллион 22 адам. Үчүнчү орунда Америка Кошмо Штаты 276 миллион адам. Төртүнчү орунда Индонезия 212 миллион адам. Бешинчи орунда Бразилия 170 миллион адам. Алтынчы орунда Россия 145 миллион адам. Эгерде 1930 жылкы калкы эң көп 15 өлкөнүн 7-өө Европада, 5-өө Азияда, 3-өө Америкада болсо, 21-кылымдын башында европалык өлкөлөрдөн бирөө гана калып, калганы калкы көп өлкөлөрдүн 9-у Азияда, 3-өө Америкада, 1-өө Африкада, ага ошондой эле Россия кирет. Бул өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдүн дүйнөлүк калкынын санына жана анын табигый өсүүсүнө орчундуу таасир тийгизип жатканын жана тийгизерин айгинелеп, биринчи кезекте бүткүл дүйнөлүк демографиялык кырдаалды аныктап турмак. Балдар, 20-кылымдагы калктын өсүшү боюнча таблицаны карасак, бул жерде мамлекеттер берилген жана жылдар берилген. Ар бир мамлекеттин кайсы жылдарда канчалык деңгээлде көбөйгөнүн көрө аласыңар. Бул силердин китебиңерде бар. Балдар, калкынын саны боюнча континенттерге токтолуп өтсөк, анда Азия континентин карайлык. Азия континенти түндүк жана чыгыш жарым шарларда жайгашкан. Жер шарындагы эң ири жана калкы жыш жайгашкан континент. Азия жердин жалпы аянтынын дээрлик 30%-ын түзөт жана дүйнө калкынын 60%-га жакын жашайт. Бүгүнкү күндө төрөттүн эң жогорку көрсөткүчтөрү Азия өлкөлөрүндө катталган. 20-кылымда Азиянын калкы дээрлик 4 эсеге көбөйгөн. Азиянын төрөттүн акыркы тенденциясынын негизинде 2016 жылга карата Азиянын калкы 4 миллиард 426 миллион 683 миң адам деп болжолдонууда. Жогорудагы маалыматтар Россиянын калкынын камтыбайт. Бирок Россия Азияда да, Европада да жайгашкан жана болжол менен 40 миллион орустар Азияда Урал тоосунун чыгыш тарабында жашашат. Азиядагы калктын өсүшү. Азияда акыркы кылымда калк 4 эсе көбөйгөн. Азиянын калкы континенттин ресурстарына оорчулук келтирип, убакыттын өтүшү менен өсүүсү күтүлүүдө. Бүгүнкү күндө Азия өлкөлөрүндө калктын өсүшү 2050 жылга чейин уланта берет деп болжолдонууда. Бул убакыттын ичинде Афганистан, Непал жана Пакистан баш болгон бир нече өлкөлөр калкынын саны 2 эсе көбөйөт. Башка өлкөлөрдө, анын ичинде Индияда, Вьетнамда жана Малайзияда өсүш абдан күчтүү болот. Азиядагы калкы эң көп 2 өлкө Кытай жана Индия. Учурда Кытай дүйнөдөгү калкы эң көп жашаган өлкө. Кытайдын калкы Азиянын жалпы калкынын 32%-ын түзөт. Индия үчүн ушул эле көрсөткүч 29%-ты түзөт. 2028 жылга чейин Индиянын калкынын саны Кытайдан ашып түшөт деп болжолдонууда. Ошондо ар бир өлкөнүн калкы болжол менен 1,45 миллиардты түзөт. Азиядагы калкы эң сейрек жайгашкан өлкө Мальдив аралдары. Ал ошондой эле дүйнөдөгү эң кичинекей өлкөлөрдүн бири. Мальдивден кийинки Азиядагы калкы сейрек жайгашкан өлкө Бруней. Аймакта калктын табигый өсүшү көпчүлүк өлкөлөрдө төрөлүүнүн жогору деңгээли менен мүнөздөлөт. Бирок көрсөткүч акырындык менен төмөндөөдө. Ошентип Чыгыш Азияда төрөттүн өсүү темпи бир топ төмөндөй баштады. Түштүк Азияда бул төмөндөө кыйла жай. Түштүк Батыш Азия калкынын жарылуу эпицентринде турат. Африкага токтолсок балдар. Африка бул ири континент. Анын аймагында 55 штат жайгашкан. Африкада 1 миллиард калк жашайт. Бул Евразиядан кийинки экинчи орун. Африкадагы төрөлүү өлүм көрсөткүчүнөн 2,5 эсе жогору. Ошондуктан калкынын саны тездик менен өсүүдө.
Калктын жылдык өсүшү 3%га жетет. Жашоонун деңгээли жана медициналык тейлөө деңгээлинин төмөндүгү оорулардын кесепетинен африкалыктар жогору өлүмгө дуушар болушат. Калктын өсүшү адамдын жаратылышка таасирин күчөтөт. Калктын арасында балдардын үлүшүн көбөйтөт. Жумуш менен камсыз кылуу, азык-түлүк коопсуздугу жана адамдын ден соолугу көйгөйлөрүн күчөтөт. Европага токтолсок, Европа калкынын саны боюнча дүйнөдө 3-орунда. Азия менен Африкадан кийин. 2016-жылкы Европанын болжолдуу калкынын саны 741,2 миллион. Башкача айтканда, планетанын жалпы калкынын болжол менен 11%. Учурда Европада калктын өсүү темпи жылына 0,21%ты түзөт. Европа өлкөлөрүнүн көпчүлүгү калктын саны кыскарып, тез картайып баратат. Европа өлкөлөрүндө калктын өсүшү 2050-жылкы Европанын калкынын саны 30 миллионго кыскарат деп болжолдонууда. Ал эми 80 жаштан жогору адамдардын саны ошол мезгилде кескин өсөт. Европа өлкөлөрүнүн көпчүлүгү карлыктын популяциясы. Калктын саны боюнча Европанын эң ири өлкөсү Россия. Бирок Россиянын көпчүлүк бөлүгү географиялык жактан Азияда жайгашкан. Ошондуктан Германия калкынын саны боюнча Европадагы эң ири өлкө. Ал толугу менен Европада жайгашкан. Калкынын саны боюнча Европадагы эң кичинекей өлкө Ватикан. Латын Америкасына токтолсок, Латын Америкасы калктын саны тез өсүп жаткан аймак. 1750-жыл андан дүйнө калкынын 1,6% жашаса, 1900-жылы 4%, 1970-жылга чейин 8%. Азыр болжол менен 10%ты түзөт. Диаграммага көңүлүбүздү бурсак, балдар, өлүмдүн жогорку деңгээлине байланыштуу калктын табигый өсүшү аз болгон. Орточо эсеп менен 1000 жашоочуга төрөттүн көрсөткүчү 40-50 адамды түзсө, өлүмдүн саны 30-35 адамды түздү. Согуштан кийинки мезгилде гана табигый өсүш чечүүчү ролду ойноп баштады. 1950-жылы Латын Америкасынын калкы 160 миллион адамды түзгөн. 1960-жылы 210 миллион. 1975-жылы 311 миллион. 1990-жылы 446 миллион. 2000-жылы 545 миллион адам. Азыр төрөлүү деңгээли болжол менен 35-38% түздү. Доминикан Республикасында эң жогорку көрсөткүч 40%. Аргентина менен Уругвайда эң төмөн 20%. Өлүмдүн көрсөткүчү Мексикада 7% менен Анды өлкөлөрүндө 15-20%ты түзөт. Калкынын саны боюнча Түндүк Америка, Евразия, Африка жана Европадан кийинки 4-орунда турат. Материкте 565 миллион адам жашайт. Түндүк Америка континентинин ири аймактары Америка Кошмо Штаты, Канада, Мексика. Америка Кошмо Штаттары материктеги эң калктуу өлкө. Бул жерде түндүк америкалыктардын 57% жашайт. Америка Кошмо Штатынан кийинки 2-орунда Мексика турат. Бул өлкөдө бүт континенттин калкынын 21% жашайт. 3-орунда Канада турат. Канада Америка Кошмо Штаты жана Мексикага караганда аянты жагынан чоңураак болгонуна карабастан, калкынын саны боюнча бул өлкөлөрдөн төмөн. Анын аймагында калкынын 6% гана жашайт. Эң сейрек калк жашаган аймактарга Канада архипелагынын аралдары, Гренландия, ошондой эле батыштагы чөлдүү аймактар кирет. Өзүнүн көлөмүнө жана аймактардын көпчүлүгүнө өкүм сүргөн чөлдүү климатына байланыштуу Австралия дүйнөдөгү калк эң сейрек жайгашкан өлкөлөрдүн тизмесинде 9-орунда турат. Австралиянын калкы 25 миллион 697 миң 800 адам деп болжолдонууда. Австралия дүйнөдөгү калкынын саны боюнча 2-орунда турат. Балдар, калктын өсүүсүн жөнгө салуу демографиялык саясатты карап чыксак. Азыркы күндө көп өлкөлөрдө калктын өсүүсүн жөнгө салуу үчүн демографиялык саясат жүргүзүүнүн аракетинде. Демографиялык саясат мамлекет өзү каалаган жакка багытталган калктын
өсүшүнө таасир тийгизүү максатында жүргүзүлгөн администрациялык, экономикалык, үгүт-насааттык жана башка иш-аракеттин системасы каалаган багыт ошол өлкөдөгү демографиялык кырдаалга жараша боло тургандыгы белгилүү. Табигый өсүштүн биринчи тибине кирген өлкөлөрдүн демографиялык саясаты төрөлүүнүн көбөйүшүн жана калктын өсүүсүн көздөйт. Ал үчүн экономикалык стимулдарды колдонот. Мындай өлкөлөргө Франция же Япония мисал боло алат. Табигый өсүштүн экинчи тибиндеги өлкөлөрдөн кийин 10 чакты жыл ичинде төрөлүү жана табигый өсүштү кыскарта турган демографиялык саясат жүргүзүлүп жатат. Бул саясатты ишке ашыруу үчүн Кытай Эл Республикасы менен Индия көп аракет жасоодо. Кытай Эл Республикасынын конституциясы боюнча балалуу болуш үчүн төрөлүүнүн пландоо комитетинен уруксат алуу талап кылынат. Үйлөнүү курагы узартылат. Жогорку окуу жайда окуп турган мезгилде үйлөнүү уруксаты берилбейт. Кытай Эл Республикасында бир үй бүлөдө бир бала деген уран бар. Бул саясатты жүргүзүү өзүнүн натыйжасын берип келет. Индияда да ошондой демографиялык саясат жүргүзүлүп, үй бүлөнү пландоо боюнча улуттук программа кабыл алынып, ал мамлекеттик саясатка айландырылган. Ар кимди өз каалоосу боюнча стерилизация жүргүзүлүп, биз экөөбүз, бизге экөө деген урандын алдында жашоодо. Натыйжада төрөлүү бир кыйла кыскарды, табигый өсүш да төмөндөдү. Ошондой болсо да дүйнөдөгү төрөлгөн балдардын көпчүлүгү Индияга таандык. Демографиялык саясатты жүргүзүүдө жалаң эле финансы, экономикалык эмес, моралдык, этикалык да кыйынчылыктар болот. Ага 1990-жылдарда аялдарга боюнан алдырууга, эркиндик берүүгө католиктик чиркөөнүн катуу каршылыгы мисал боло алат. Көпчүлүк араб, өзгөчө Түштүк Батыш Азиянын өлкөлөрүндө диний моралдык негизинде үй бүлөнү пландаштырууга каршы экендигин белгилөөгө болот. Тропиктик Африка өлкөлөрүндө эч кандай демографиялык саясат жүргүзүлбөйт. Демографиялык өтмөктөрдүн теориясын карап өтсөк балдар, туура демографиялык саясат жүргүзүштүн илимий негизги демографиялык процесстердин алмашуу иретинде жакшы билүүдө. Ал процесстер негизинен 4 тепкичтен турат. Биринчи, адамзаттын бүткүл тарыхын камтыган төрөлүү менен өлүм житим экөө тең жогору болгон, бирок табигый өсүш төмөн бойдон калган. Анткени төрөлгөндөр көп болгону менен өлүм житим да жогору болуп, табигый өсүш анча жогорулаган эмес. Экинчи тепкич, медицинанын жетишкендигине байланыштуу өлүм житим кескин кыскарып, төрөлүү традиция боюнча ордунда калган. Бул демографиялык жарылуунун башкы себеби болуп калды. Үчүнчү тепкич, өлүм житим кыскарышы менен катар төрөлүү да кыскарат. Бирок төрөлүү өлүм житимден көбүрөөк, ошондуктан калктын өсүшү бар. Төртүнчү тепкич, төрөлүү менен өлүм житим теңелет. Бул калктын санынын калыптануусуна алып келет. Калктын сапаты, жаңы комплекс түшүнүк. Кийинки жылдарда илимде жана практикалык турмушта демографиялык саясатты жүргүзүүдө калктын саны гана эмес, сапаты да чоң мааниге ээ боло баштады. Бул калктын жашоо шартындагы экономикалык, социалдык, маданияттык, экологиялык жана башка жактарын камтыган татаал жана комплекстүү түшүнүк. Эң башкы көрсөткүчтөрдүн бири калктын ден соолугунун көрсөткүчү болгон адам жашынын орточо узактыгы. 21-кылымдын башында дүйнөдөгү калктын жашынын орточо узактыгы 66 жыл. Эркектердики 63, аялдардыкы 68 жаш болгон. Экономикалык жактан жакшы өнүккөн өлкөлөрдө адам жашынын орточо узактыгы 71 жана 78. Өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдө эркектердики 62, аялдардыкы 65. Начар өнүккөн өлкөлөрдө эркектердики 51, аялдардыкы 53 жашты түзөт. Дүйнөдөгү адам жашынын орточо узактыгынын эң жогорку көрсөткүчү Японияда 80 жаш, эркектер 77, аялдар 83. Ушундай эле көрсөткүчтөр Австралия, Швеция, Канадага да тийиштүү. Төмөнкү көрсөткүч Сьерра-Леонеде эркектер 36 жаш, аялдар 39 жаш. Ошондой эле төмөнкү көрсөткүч Гвинея, Гамбия, Мали, Малави, Замбия жана башка тропиктик Африканын өлкөлөрүнө мүнөздүү. Россияда бул көрсөткүч 58 жана 72 жыл. Эркектер менен аялдардын ортосундагы мындай чоң айырмачылык Россияга гана мүнөздүү.
Калктын сапатынын дагы бир маанилүү көрсөткүчү калктын сабаттуулугунун деңгээли. Экономикасы жакшы өнүккөн өлкөлөрдө сабатсыздык толук жоюлган. Бүгүнкү сабагыбызда балдар, дүйнөдөгү калктын санынын биринчи жана экинчи типте көбөйүүсүн карап чыктык. Демографиялык саясат, демографиялык жарылуу, демографиялык кризис боюнча билимибизди калыптандырдык. Анда эмесе балдар, бүгүнкү сабагыбыз аягына чыкты. Эмки сабакка көрүшкөнчө сак саламатта калгыла.